Тажикстандын экс-министри Хамчыбек Ташиевдин чек ара боюнча айткандарын четке какты. Анын айтымында Хамчыбек Ташиевдин мамлекеттик чек араны делимитациялоо боюнча Тажикстан менен Кыргызстандын сүйлөшүүлөрүнүн биринчи айланпасынын жыйынтыгы боюнча сүйлөгөн сөзү куру сөз. Ал Тажикстан борукту эч качан анклав деп эсептебей тургандыгын эскертти. Экс-чиновниктин айтымында Кыргыз тарап Тажикстандын жерлерин басып алган деген пикирде. Тажикстан эгемендүү мамлекет, анын чек аралары кол тийгиз. Бизде тынчтык, эмгекчил адамдар жашаган туруктуу өлкө бар. Бизде адекваттуу өкмөт жана мамлекет башчысы бар. Биз бөтөн аймактарды талап кылбайбыз жана касиеттүү жерибиздин 1 сантиметрин эч ким менен бөлүшпөйбүз. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Алмазбек Садеков, ГЭСти өз күчүбүз менен курабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге чек ара жана ГЭСтин курулушу боюнча сын такпайм. Камбар ата бир ГЭСин Өзбекстан менен биргелешип куруу боюнча альтернативный вариант катары өз сунушумду гана айтамын. Буга чейин мамлекеттик курулуш компаниясын түзүп, карапайым эл үчүн арзан үйлөрдү куруу боюнча өз долбоорумду сизге сунуштап кат жиберген элем. Ал кат сизге жеттүүбү жокпу билбейм, айтор жооп келген жок. Ошол эле ишкананы түзүү сунушумду кайталаймын. Маалымат масалык каналдардагы маалыматтарга караганда Камбар ата бир ГЭСин курууга 2,4 миллиард доллар каражат керек делет экен. Айрине, бюджетте мынчалык каражат жоктугунан тыштан инвестор издеп жатасыз, бирок ички мүмкүнчүлүктөрдү да карап көрбөйлү. Өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдө эле баалуу кагаздарды чыгарып, өз элине акцияларды сатуу менен ири объекттерди курушат экен. Коңшу тажиктер деле Рогун ГЭСин курууда ушул ыкманы колдонушканы жакшы билесиз. Ошол 2,4 миллиард доллар каражаттын болжолдуу 2 миллиард долларына ылайыктап акция чыгарсак эмнеге болбойт? Мейли миллион долларга акция сатып алышсын, мейли 100 долларга акция алышсын, элден топтолот. Ал эми калган 400 миллион доллар каражатты мен сизге мурдагы жеке катымда сунуштаган жол аркылуу үнөмдөөгө болот. Кудайга шүгүр, цемент чыгарган ири заводдорубуз деле бар. Профтехлицейлерди таптакыр колдонуудан чыккан эски советтик техникалар бекерилечирип турат. Башка мамлекеттик мекемелерде деле мындай жарактан чыккан техника, темир тезектер толтура. Алар эми эч качан колдонулбайт. Түрмөлөрдүн бирине куюу цехин уюштуруп, ошол чирип жаткан эски техникалардан арматура куйсак, Россия Федерациясынан сатып алгандан бир кыйла арзан түшөт. Абакта жаткандарды эриктирбей, мамлекет үчүн иштетүү жол аркылуу алардын да мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна шарт түзсө болот. Стратегиялык мааниси бар ГЭСти курууда бөлөк жактан инвестор издебей эле болгондо да биздин сууну бекер алгысы келген, биздин сууну товар катары тааныбай келген Өзбекстанды тең шерик кылуудан алыс болсок жакшы болмок. Анткени суу Кудай бизге берген эң негизги рычагыбыз. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Алишер Мамасалиев, бийликке сын такпай чек аранын чыры жок чечилип жатканына кубанышыбыз керек. Өзбекстан менен болгон талаштуу чек ара маселелеринин чечилиши бизге келечекте Тажикстан менен болгон чек ара маселесин чечүүдө жардам болот, деди бүгүн Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Алишер Мамасалиев. Алишер мырза, мал-малы менен ок атылып чек арада маселе жаралганда бийлик чек ара маселесин чече албайт деп доомат койчу. 100% чечип келдик десе да сынга кабылып жатышат. Элге жагыш үчүн чек ара маселесин өзүбүз эмес, сөзсүз кайсы бир мамлекеттин жардамы менен такташыбыз керекпи? Дүйнөлүк практиканы эске ала турган болсок, мындай регионалдык маселелерди жараткан чек арадагы талаштар эл аралык же болбосо чоң өнүккөн мамлекеттердин Орусиянын же АКШнын катышуусу менен чечкенге аракет кылышат. Бирок андай мезгилде чек ара маселеси чоң геосаясатка айланат. Былтыр эле Кыргыз-Тажик чек арасында маселе жаралып, улам чыр чыгып жатканда Кремль расмий түрдө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосуна чечилбеген чек ара маселесин чогуу чечүү тууралуу эки мамлекетке тең сунуш киргизди. Бирок Бишкек жана Душанбе бул демилгени колдогон эмес. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин мезгилинде 2016 жылдын март айында Кыргыз-Өзбек чек арасында олуттуу чыр чыкканда Атамбаев ОДКБга кайрылууга мажбур болгон. Бул сапар 30 жылда чечилбеген чек ара маселесин Садыр Жапаров жана Шавкат Мирзиев бүт саясий жоопкерчиликти мойундарына алып чечүүнүн аракетин башташты. Бул эки тараптуу келишим Кудай буйруп ишке ашса тарыхый окуя болот. Бирок жер суу сактагычтарды алмашуу жолу менен ишке ашат деп кооптонуп, ал турсун жаңы бийликти сындагандар четтен чыгып жатат го. Менимче өз ара жеңилдиктер жер алмашуу болбосо бул маселени эч качан өзүбүз чече албайбыз. Ансыз да чек арада чыр чыгып ок атылган сайын ошол жердеги жарандарыбызды чек ара кайтарган азаматтарыбызды ойлоп жүрөгүбүз ооруучу. Ошол үчүн ар кайсын айтып жаңы бийликке доомат койгондон мурун чек аранын чыры жок чечилип жатканына кубанышыбыз керек. Бирок суу сактагычтарыбыз кетип жатат деген дооматтар да эске алынышы керекпи? Албетте эске алынышы керек. Менин түшүнүгүм боюнча азырынча эки тараптуу келишимдин долбоору гана бар. Ал бекитиле элек. Ал келишим өкмөт парламенттен колдоо табышы керек. Бирок кандай болгон күндө дагы мындай тарыхый келишимдерге кол коюлганда өлкөнүн ичинде гана эмес, айрым Азия өлкөлөрүндө да нааразычылыктар ар дайым болот. Биз аны унутпашыбыз керек. Кыскасы, Өзбекстан менен болгон талашуу чек ара маселелеринин чечилиши бизге келечекте Тажикстан менен болгон чек ара маселесин чечүүдө жардам болот. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Алмазбек Атамбаев жакында Кыргызстандан чыгып кетеби? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Бишкек шаардык соту 12 мартта камактагы бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча актоочу тараптын өтүнүчүн карап чыгып үй камагына чыгаруу боюнча арызы канааттандырылбай 7 апрелге чейин камакта калтырылган. Жактоочунун маалыматына караганда Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу зарыл. Ушул тапта тар чөйрөдө Атамбаевдин чет өлкөгө чыгып кетүүсүндө айтылууда. Атамбаев жакын аралыкта үй камагына чыгып, Москвага ден соолугуна байланыштуу учуп кетет. Тийиштүү документтер даярдалып жатат, дейт ишенимдүү булак. Эске сала кетсек, райондун сотунун чечими менен Атамбаев Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп табылган. Өзүн жана жакындарынын мүлкүн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кесилген. Андан тышкары мурдагы президентке карата кой таш окуялары жана башка коррупциялык иштерге байланыштуу кылмыш иши козголуп камакка алынган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Дамира Юсупова коменданттык саат киргизилет. 1-3 апрель күндөрү өтүүчү коопсуздук 2021 аталышындагы машыгууларга байланыштуу Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Иш-чара Баткен районунун Бужум айылында өткөрүлүп, ага облустагы күч структураларынын 600гө жакын кызматкерлери катышат. 100дөн ашуун ар кандай аскердик техника тартылары айтылды. Машыгуу күндөрү Баткен шаарына жана Лейлик районунун аймагында блокпосттор коюлат. Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Коомдук тартипти көзөмөлдөөдө облус аймагындагы ички иштер органынын кызматкерлери күнү-түнү иш алып барат деп айтылат маалыматта. Машыгуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаралбайт. Милиция машыгуу мезгилинде кооптонууга негиз жок экенин белгилеп, элди коомдук тартипти сактоого чакырды. Булак Назар Ньюс KG. Ташиев менен Бөрүбаев чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат беришет. Өкмөттүк делегациянын башчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев менен биргеликте Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тактап айтканда, түшүндүрүү иш-чараларынын планына ылайык өкмөттүк делегация башчысы жана атайын өкүл Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал Абад, Ош облустарынын чектеш аймактарына барышып, анда калк менен жолугуш өткөрүп, кол коюлган протоколдун жыйынтыктарын кеңири түшүндүрүп беришет. Планга ылайык үстүбүздөгү жылдын 30-мартында саат 11:00 Бирлик айыл аймагынын административдик имаратында Баткен облусунун Кадамжай районунун Бирлик айылынын жергиликтүү калкы менен чечме участогу боюнча жолугушуу өтөт. Үстүбүздөгү жылдын 31-мартында саат 14:00 Алабука райондук административдик имаратында Жалал Абад облусунун Алабука жана Аксы райондорунун жергиликтүү калкы менен тилкелер боюнча жолугушуу өтөт. Белгилесек, үстүбүздөгү жылдын 25-мартында эки республиканын өкмөттүк делегацияларынын кеңешмесинин жүрүшүндө жыйынтык протоколго кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелери боюнча бардык маселелер территорияларды алмашуу принциби боюнча макулдашуу процедурасы өткөн. Булак Назар Ньюс KG. Урматтуу Ташиев, сиз Мадумаровдун катасын кайталабаңыз. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз Мадумаровдун катасын кайталабаңыз. Казакстан менен чек араны тактоо маселеси дүйнөлүк тажрыйбаларга жана эл аралык нормаларга таянып чечилгенигине шек жок. Ошол кездеги трайбалист оппоненттер Мадумаров каркыраны Казакстанга сатып жиберди деп каралап жиберишкен. Ал куруу доомат каралоолор күнү бүгүнкү чейин өчпөй ар шайлоодо актуалдуу болуп келе жатканын өзүңүз да билесиз. Мен Адахан Мадумаров жактоочусу, тарапташы же тууганы болбосом да мындай ак жерден каралоо туура эмес деп эсептейм. Урматтуу генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаев, сиз бүгүнкү күндө чек ара боюнча эң жогорку жоопкерчиликти мойнуңузга алдыңыз. Тажикстан жана Өзбекстан чек арасы деле Казакстан чек арасындай болуп чечилет. Кайсы бир жерлер алмашылат, тең бөлүнүп алынат, же кайсы бир келишимдер менен алмашылат жана башка ушундай сыяктуу. Бирок кайсы бир мезгилде оппоненттериңиз менен трайбалист бузукулардын арасында сиз да бул жерди Ташиев сатып жиберген деп каралагандар чыгып калышы мүмкүн. Анткени азыркы саясий элита өтө эле булганып кетти. Элге сиңирген эмгеги менен таза күрөшпөй хайп, жеңил пиар, куруу доомат, бирөөнү каралап ушак таратуу көнүмүш адатка айланды. Урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаев, сиз Мадумаровдун катасын кайталабаңыз. Сиздин жаманаттуу болуп тарыхта калууңузду мен каалабайм. Ошондуктан чек ара боюнча делегацияга оппозиция менен жарандуу коомдун өкүлдөрүнө дагы кошуңуз, же болбосо чек ара боюнча атайын республикалык коомдук кеңеш түзүңүз. Бул коомдук кеңешке бүтүндөй чек арага кайдыгер эмес жарандык активисттерди, НПО жана ММКлар өкүлдөрүн, оппозициячыл саясатчылардын баарын кошуңуз. Анан коңшулар менен болгон ар бир сүйлөшүүнү, ар бир иш боюнча тыкыр маалымат берип туруңуз. Ачык айкындуулукту камсыз кылыңыз, анткени бул келечекте өз репутацияңызды таза сактап калуу, деп журналист Алмазбек Сардиков Булак Назар Ньюс KG маалыматына өзүнүн оюн билдирди. Эл чындыкты билсин.
Жогорку сот Бышыкан Текебаевга депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу токтомун жарасыз деп тапкандыктан депутаттык мандат Ата Мекен партиясында тизме боюнча кийинки турган Шералы Абдылдаевге берилет. Саясатчы Өмүрбек Текебаев мандатынан ажыратылып, анын ордуна парламентке Шералы Абдылдаев келмей болду. Жыйын учурунда БШК өкүлүнүн айтымына караганда Жогорку сот Бышыкан Текебаевга депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу токтомун жарасыз деп тапкандыктан депутаттык мандат Ата Мекен партиясына тизме боюнча кийинки турган Мамлекеттик мүлк фондусунун мурдагы жетекчиси Шералы Абдылдаевге берилет. Эске салсак, 2017-жылы УКМКнын Мамлекеттик мүлк фондусунун экс-төрагасы Шералы Абдылдаевге айып тагылып, ал издөөгө жарыяланган. Абдылдаев Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири болгону айтылган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан Абдылдаевге баш коргоо чарасы катары камакка алуу чечими чыккан. БШКдан билдиришкендей, анын иши 2017-жылы өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ал эми 2020-жылдын 12-октябрында шектүү оор илетке чалдыкканына байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Шайлоо комиссиясынын төрайымынын биринчи орун басары Абдыжапар Бекматов анын соттолгондугу жок болгон соң мандатты бербей коюуга эч кандай негиз жок экенин айтты. Жыйынтыгында БШКнын мүчөлөрү ага мандат берүү токтомун колдошту. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан аскерлери Коопсуздук 2021 жана Калыптандыруу Түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Ооба, бул Кыргызстан аскерлери. Карагылачы, бул Кыргыздын аскерлери. Келгиле ошондуктан лайктан басып, аягына чейин көрөлү. Мынакей карагылачы, даярдыктарын кандай жүрүп аткандыгын. Кыргыз аскерлери ушунчалык деңгээлде өнүгө баштайт деп ким ойлоп туруп, мындай болуп кетерин эч ким күткөн эмес. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай так ушундай даярдыктар жүрүүдө. Кудум эле фантастикалык боевик кинодогудай. Чат тарапка чачыраган аскерлер дагы профессионалдык деңгээлде машыгып атышат. Мынакей танкалар. Бронированный танк.